Ал эмне проблема десеңиздер, ал кыргыздар бири-бирине ипотекадагы үйүн өткөзө башташты. Өткөзө баштады деген бул өз ара эле жөн эле кагаз, ортодо кагаз жазышуу эле, обычный А4 бумагага, эч кандай нотариус, эч кандай Росреестр үй каттабай эле банкта залогдо турган үйдү бири-бирине өткөзө баштады, жөн эле ооз-эки. Кээ биркилери бар экен, акча берип, ошол канча төлөгөн болсо, канча первоначальный взнос кошкон болсо, ошону берип туруп өткөзүп атышыптыр да. Дагы бирөөлөр бар, мен өзүм лично билем. Бир тааныш, бир риэлтор, мен жакын таанышым эмес, бирок ошо өзүнөн укканмын. Материнский капитал кошулган үйдү дагы ошентип өткөзүп койгон. Бирок ошол эже келди дагы Кыргызстанга кетип, төлөй албай кыйналып аткан учурда жанакылар первоначальный взносун берип, ал эже берген первоначальныйын. Берди дагы 1 жыл, 1,5 жыл жашады дагы, ал эже Кыргызстанга барды, келди дагы азыр үйүмө бер деп атат да. Эгер ал эже үйүмө бер дебесе дагы ал үй ошонуку. Эч кандай өтүшү мүмкүн эмес. То есть туура эмес консультациянын айынан, туура эмес мындай иш алып баруунун айынан карасаңыздар, кандай гана адам мындай запкы жеп калышы мүмкүн да. Азыр дагы мына 3 клиент келди. Ушул неделяда 3 клиентибиз келип, мен ушинтип тааныштардан өткөзүп алайын деп атат да. Кантип өткөзөбүз десем, жөн эле ушу келиш, там ооз-эки эле келишебиз. Ал төлөгөн акчасын мен берем, анан үйдү ушинтип 8 менен 9 менен ставкасы мурда алынып калган 3-4 жыл мурун. Ошентип төлөп кете берем дейт да. Анан кантип өткөзөбүз, кантип каттайсыз аны десем, жөн эле мындай чисто на доверие деп коет го. Мен айттым, на доверие өтө оор маселе. Себеби ал ситуация, адам өзгөрүп турабыз. Бүгүн биз мындайбыз, эртең башкача болуп калышыбыз мүмкүн да. Настроениябыз башкабыз дегендей. Турмуш деген бул кыйын нерсе, шартыбыз өзгөрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул былтыр ушул жылы эле башталды, 2024-25-жылы. Мен ойлойм, мына ситуациялар дагы өйдө ылдый өзгөрө турган болсо, дагы 1-2 жылдын ичинде аябай чоң проблемага алып келиши мүмкүн да. Булчу үй талашуу маселесине. Үй талашуу маселесине алып келет, бирок бул жерде уткан тарап бир гана баягы ипотекасын таштап кеткен адамдар гана утат деп ойлойм. Эми ал деле наркыны сыздатып коюп жыргап жашап калат деп ойлобойм. Негизи берки алып аткан адам, ошо бирөөнүн ипотекасы төлөп аткан жеринен өзүн өткөрбөй туруп алган адам өтө чоң рискте, менин оюмча. Ошон үчүн достор, ушундай темалар болбош үчүн, ушундай маселелер жаралбаш үчүн туура билген адамга кайрылыңыздар.